Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесине чабуул жасалууда. Бул тууралуу маалыматты аталган уюмдун өкүлдөрү социалдык тармактагы баракчасына жарыялашты. Анда топту тартып алуу боюнча рейдерлик аракеттер болуп жатканы айтылат. Мындан сырткары маалыматтарда топтун мүчөсү эместер мыйзамсыз чогулуш өткөрүп, Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин жетекчилигин алмаштыруу максатында уюмдун Жылдызбек Исаков деген мүчөсүн төрага кылып дайындашкан. Уюмдун азыркы төрагасы Амантур Жамгырчиев бул аракеттерди мыйзамсыз деп атап жатат. Коомдук бирикме ичара ички иштерибизди өзүбүз гана жүргүзө алабыз да. Мамлекеттик органдар аралашпаш керек биринчиден. Эмнеге биз аралашып атат деп атабыз. Ошол эле экинчи жыйында атпайбы, жана мыйзамсыз өткөн. Ага ар бир ушу борборубуздун тегерегиндеги райондорго акимчиликтер биздин мүчөлөрдү чакырып, эртең барасыңар деп анча-мынчаларын уже транспортировкасы менен ошо аралашып кеткен да. Ошон үчүн айтып атабыз. Аталган коомдук бирикменин жетекчиси Мээрбек Мискенбаев январь айында өз каалоосу менен кызматынан кеткенине байланыштуу. Топтун мүчөлөрү бир добуштан Амантур Жамгырчиевди төрага кылып дайындашкан. Андан соң Юстиция министрлигинин кароосуна атайын кат жөнөтүшкөн. Көп өтпөй аталган министрлик башка жака көчкөнүнө байланыштуу Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин документтери табылбай жатат деген жообун берген. Жалпы жыйыныбыздын чечими менен Минюска билдирүү жөнөткөнбүз. Протоколду аркасына тиркеп, мыйзамдуу кылып биз жөнөтүп, коомдук бирикме Минюстан регистрациялат, ал жаңы жетекчи алмашканда милдеттүү түрдө аяка билдирүү жөнөтүшүбүз керек. Биз жөнөтсөк, бизге кандайдыр себептер менен бизге дагы каттын жооптору менен расмий жооп беришкен. Чүй жана Бишкек башкармалыгы Минюс зданиясына имаратын көчүргөнгө байланыштуу биз документтер таппай атабыз деп жооп беришкен да. Уюмдун жаңы төрагасы болуп дайындалды деген Жылдызбек Исаков менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал эми аны каттоо калды деген Юстиция министрлигине байланышканыбызда төмөндөгүдөй жообун берди. Жамгырчиев Амантур шайлагандыгы тууралуу 2019 жылдын 19 январда протоколун караганда, протоколдо катышкандар 124 киши деп көрсөтүлгөн. Ал эми кворум аныкталган эмес. Ошондуктан биз ага 2019 жылдын 7 февраль күнү 2019 жылдын 19 январында протоколдо жалпы чогулуштун кворум аныкталган эмес деген негиз менен ага жооп бергенбиз. Ал эми 31 январь күнү 2019 жылдын Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин жетекчилигине Исаков Жылдызбек Эгелиш деген жаран дайындалганы жөнүндө билдирүү түшкөн, жана ага 2019 жылдын 26 январында протоколду тиркеген. Биз ал протоколду биздеги уставка ылайык карап жүргүзгөндө аталган протоколдо жалпы мүчөлөрдүн саны 308, катышкандар 108 деп уставтагы кворум сакталгандыгы тууралуу маалыматтар сакталып көрсөтүлгөн. Ал эми Айкөл Ала Тоонун бүгүнкү абалына учурдагы бийлик тикелей кийлигишип жатканын Мээрбек Мискенбаев айтып, буга анын азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун инисине карата айтылган каршы сын пикири себеп экенин кошумчалайт. Азыркы төрага Жамгырчиевди шайлаган Жылдызбек Исаковду баягы өтпөй калган да. Анан жок, андай болбойт. Жамгырчиев Мискенбаевдин жанында 5 жыл иштеген, бул болбойт. Бизге бул Исаков деген болуш керек. Эми коомго келишпей, коом ал өзү чечет да. Ошон үчүн барып анан кийин алия жоктон өздөрүнчө мыйзамсыз. Бул жанагы СДБК Без Атамбаевдин эле экинчи сериясы да, точкасы үтүрү бардыгы эле окшош. Бардык жерде укук коргоо органдары, акимдер, бардык административный ресурс кийлигишип болду да. Эми бул бийликтин эми ушундай коомго деңгээли түшүп калгандан кийин бул бийликтин акыбалы өтө оор деп эле эсептейм да мен. Мындай дегени менен Айкөл Ала Тоо бирикмесине эч кандай мамлекеттик бийлик тарабынан үстөмдүк көрсөтүлбөгөнүн Юстиция министрлиги айтып, бирикменин жетекчиси мыйзамдын негизинде дайындалганын баса белгилешүүдө. Акылай Маратова, Мирлан Абдылдан, Next TV күндүн темасы үчүн.